Аялдар менден эркектин милдетин сураштан мурда эркекке кантип кызмат кылайын деп сураш керек болчу. Баланын бейиши. Эненин тамаасы болгон болсочу, аялдын бейиши күйөөнүсүнүн согончогунда. Кимиңер аялдар бейишке келсе, Кудай ыраазы болорун кааласаңар, бейиштин төрүндө чалкалап, субханалла, кызмат кылгандардын арасында жатканы келсе, анда күйөөңөрдү сыйлагыла. Силер үчүн берилген эң жакшы сыйлай турган, аялы үчүн сыйлай турган жакшылык бул күйөө. Күйөөңөр бар, силер бактылуусуңар. Күйөөң бар, сен бул дүйнөдө татык жашап атасың. Күйөөң бар, сенин тойдо ордуң бар. Күйөөң бар, сен өлгөндө да ордуң бар. Ошол себептен субханалла, күйөөң эгерде сага аз таап келип атса дагы, ошол аз тапканы менен милдетинен кутулуп атат. Күйөөң сага аз мамиле кылып атса, аз мамиле кылганы менен сенден кутулуп атат. Күйөөң сенин субханалла кичине кезде дагы мында бетиңен өп калса, ошонус менен кутулуп атат. Эркектин милдети ушул. Сени өз жегенди жедириш керек. Андан көп жедире албайт. Эркектин милдети ушул эки, сени субханалла өз үй жашаган үйдө жашатыш керек. Эки комнат жашап атасың. Эркек кишинин милдети ушул эки, өзү кийген нерсени сага кийгизиш керек. Болду мынакей. Башка милдет жок. Анан сүйгүлө, аялдарга жакшы мамиле кылгыла, анан тигиндей кылып койгула, минткиле деген сөздөрдүн баарын айта берип уже тажадык. Эркектер азыр никто болуп калды. Чын айтам, мына силерге күлкү болушу мүмкүн. Бирокчу мага ушундай бир эмелер келет. Айтат, мен үчүн эрим киши эмес дейт. Анда эрдин кереги жок. Бирөө айтат, биологический эле керек болду дейт. Ошол себептен субханалла, урматтууларым, мен дажын айткам, алтын баштуу аялдан бака баштуу эр жакшы деген орду бар. Эркектерди сыйласа, бул дүйнөдө эркектерди сыйлаган жерде береке болот. Эркектер урматталган жерде береке болот. Урматталган эркектер кадырланса, ошол жерде жакшылыктар болот. Аял киши үйдө отуруп алып, менин балам эле, менин балам дей берет. Бирок эркек тети Поляда, дальнобойщик болуп, Америкада, Европада, Кореяда, Россияда шүмшүйүп иштеп акча таап келбесе, сен ошо багып аткан балаң менен сен эмне кылат элең? Кээ бирөө айтышы мүмкүн, мен өзүм деле багып коям деп. Ооба. Аял киши миллион сом таап турган, 10 сомго татыбайт берекеси. Эркектинчи көчөгө чыгып таш тээп туруп, бир 10 сом таап келсе, миллион сомдой берекеси бар. Муну мен айткан жокмун. Муну пайгамбар айтып атат. Мына эркектин милдети. Ошон үчүн балдарыңарга, аялдар, атаңдан корк, атаңды сыйла, сенин атаң бул, сенин атаң, муну сыйла, атаң бул. Бул атаң сенин тооң, опол тооң, атаң болбосо эч ким эмес болчубуз алтыным. Атаңды сыйла, атаңа мамиле кыл, атаң келатат, атаң бутун кийгизе кал, атаңдын алдына чыкпа, атаңдын кийими, мына мону кийип кой, атаңдай бол, атаң сонун адам. Кээ бирде кезге ичип койгон болсо ичип атат. Бир ушундай деңгээлде атасынын деңгээлин көтөрүп бериш керек. Мына ошондо ошол бала ата болуп чоңоет. Кыз бирөөнү түйгенде, бул эркек, бул ата деп анан ошондо болот. Үйдө отуруп эле атаң шүмшүк, атаң алкаш, атаң акмак, атаң бабник, атаң түнчү, атаң бул дей берип, субханалла, кээ бирлери эркектин кадырын нөлгө түшүп калды.